да бир кичине мындай капа кылган нерсе мени. Кээде мындай динден узагырактар десем булар өзүндөрүнүн радикализация бар. Динге кирип кетаткандар булардын радикализациясы бар да. Динсиздердин дагы радикалдар. Динге кирип аткандар радикал. Жаңы термин чыкты, светтик радикализм деген. Мисалы ушундай кылбастан туруп, эми дин деген жараткан Алла Таала инсандын табиятына жараша. Айтып атпайбы, мисалы бул баш кийимсиз эми бул эме, бул бир арам эмес да. Мешітке кірбей отырған нәрсе емес та, бірақ адептүүлікке кіреді. Адептүүлікте, мысалы мен улуулардын алдында, мысалы жосы башка адептүүлік. Ошончо шариатта 8 өкүм бар. Фарыз деген бар, важип деген бар, суннат муаккада деген бар, жөнөкөй бизде сүннет деген бар, мустахаб деген бар, мубах деген бар, мустакрах деген бар, макру анан арам деп бөлүнөт да. Ушундай 8 өкүмдүн ошо бар эми мында чымчык сойсо дагы адис эмеси касапчы сойсо дегендей, ошондо мисалы динде келгенден кийин атайы аалымдарыбыз бар. Ошолордон карап туруп мынанын өкүмү кандай? Зарылбы сөзсүз аткара турган. Же кээде аткарбай койсок боло береби? Же кээде аткарсак сооп болот, аткарбасак күнөө болбойбу? Же бул чындап эле бул арамбы? Деген мындай неме кылып туруп ирети менен кылсак, Кудай кааласа баарыбыз мына туура. Ушу биздин максатыбыз ушул. Элге бул жагындагы одуруп бербей, бул жакка дагы кагыштырып бербей, туура буларга дагы акырын деп динге киргендер дагы өзүңөр светтик жак бул таштап койбогула. Светтиктер дагы силер динди таштап жек көрүп, же болбосо мисалы теңиристин атынан, же болбосо бүгүнкү күндө атеизмдин атынан, же болбосо ушундай бир светтик ушундай эмеден, же болбосо мына современныйнын атынан деп динге кандай катараак тийип койбош керек. Эң туура. Мен мына ушул аябай олуттуу маселе. Бардыгыбыз Кыргызстандын ийгилиги дейбиз, кээде өзүбүздүн элибиздин 80% кармаган динди сыйлабайт кээ бирлер. Кыргыз деп кыйкырат, өзүнүн элинин динин сыйлабайт. Башка динде болсо да элин сыйласа, динин сыйлаш керек да ошол элдин. Анын үстүнө биздин аталар кийип келген кийим, жолборсо шариатка каршы эмес, шариаттан чыккан кийим, шариат менен макулдашылган кийим. Бир да каада салттын мен шариаттан чыкпаганына далил көргөн жокмун. Бүт каада салт шариаттан чыккан. Макал лакаптар мына ушу көчмөн элде мен таң калдым да. Башка көчмөн элде жок окшойт. Шариатты өзү отурукташкан элге ылайыкташтырылган десе мен түшүнөм да. Көчмөн эл жашоосуна киргизип, көчмөн эл жашоосу менен жашап, балдары менен ошол динде атап, анан жашоосунан ооз-эки мыйзам кылып чыгарып койду, макал лакап. Бир да шариаттан чыкпаган макал лакап жок. Макал деген сөздүн өзү шариаттан чыгып атат. Ооба. Сөздүн өзү. Анан ошону сыйлаш керек деп эсептейм да мен. Ошону сыйлаш керек, бул биздин эл да. Бул каналга сөзсүз жазылыңыз. Дайым биз менен болуңуз.